Стилист дизайнер Замира Молдошованын айтуусунда мода бул ар бир адамга жарашкан кийим мода боло алат. Моданын аркасынан эришүү керек, бирок жарашыктуусун гана кие берет экенин эскертет. Көп адамдар имиджин өзгөртүүнү каалашат, бирок ага өздөрү даяр эмес болушат дейт. Ал эми бул керемет кийимдер жаңы коллекциялардын катарын толуктайт. Мисалы үчүн мындай болгон комбинезондорду кимдер кие алат? Мисалы үчүн мындай комбинезонду мен да жакшы көрөм, мен да кийсем болмок, бирок мындай болгон түп-түз болгон комбинезондорду ушундай арык боюзун кыздарга жакшы жарашат да. Ал эми толмочураак келген мендей болгон айымдарга комбинезонду кийсе болот, бирок анын фасону башкача болуш керек да. Ал жер кичине мындай припуск деп коет, припуск болуш керек. Комбинезон да кийген негизи бойдусун арык көрсөтөт да. Эгерде сиздин боюңуз кыска болсо, кыска кийип алсаңыз, ого бетер кыска болуп каласыз да. Ошондуктан бойлору кыскалар канчалык узун кийсе, ошончолук узун көрүнөт. Эгерде мисалы үчүн сиздин денеңиз узун, бутуңуз кыска болсо, ошону көзгө карап өзүңүздү көрсөңүз, анда сиз сөзсүз түрдө шымды дагы, юбканы дагы талиясы өйдөө кылып кийишиңиз керек. Ошондо денеңиз кыска, бутуңуз узун көрүнүп калат. Кийимди тандоодо адам өзүнүн чачынын өңүтүсүнө, боюнун узун кыскасына карап кийим тандоо керек. Анан да көбүнчө толугураак айымдар ачык түстөгү кийим кийүүдөн коркушат, бирок аны да жараштырып кийсе болот дейт стилист айым. Это вот кийимдерди айтышат, канчалык ачык кийинсең ошончолук толук көрүнөсүн деп. Бул сөз негизи чын. Бирок ошол ачык кийимди дагы, ак кийимди деле тигип атканда, ошону туура бычып, туура эметсе, ал ак кийим дагы сени арык көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ар кандай бир детальдарды кошуп эметсеңчи. Негизи толук кишилерге ак кийгенден коркпогула деп айтат элем. Коркпогула. Мен деле акты көп кийем, ак эмелерди, өңдөрдү жакшы көп кийем. Себеби дайыма эле кара кийип жүргөндөн тажайт экенсиң, чарчайт экенсиң. Замира Молдошова кыргыз эстрада ырчыларынын көбүнүн стилин таап, имиджин өзгөрткөн стилист. Алардын катарында акыркы мезгилде өзгөчө болуп чыга келген Назмия Байзакованын стили да ага таандык. Белгилей кетсек, бул образ шик деп аталат. Негизи жылдыздардын да имиджи менен иштеп жүрөм. Бул мындай нерсе да, ар бир жылдыз баягы сахнага көп жылдан бери чыгып жүрүп, өзү менен өздөрчү өзү билгенче, өзү каалаганча кийинип жүрүп, анан бир кандайдыр бир менин түшүнүгүм боюнча булар алардын жашоосунда бир кандайдыр бир мезгил болот окшойт да, өзгөргүсү келет экен. Ошол өзгөрөм дегенге эгер сен 100% даяр болсоң, анда мага келсең болот, анда мен сени өзгөртө алам. Ошондой бир примердин бирөөсү бул Назми деп айтсак болот. Назми өзү негизи көп жылдан бери сахнада жүргөн ырчы кыз. Анан ушу мага келди, мен сурадым, сен канчалык даярсың? Себеби мен сени таптакыр башкача өзгөртөм. Ал айтты, мен 100% даярмын деп. Ошо даяр гана адамды же болбосо даяр гана жылдызды мен өзгөртө алам. Антпесе мага көптөрү келишет, мен өзгөрдүм, мынтем, анан мен айтып баштасам, ой, жок, мага баягы эле мындай, анан мага баягы эле мынтип эле койсо болобу, анан жок, антип койсо болбойт. Эгер өзгөрөм десең, мурдакы жылдыз менен азыркы жылдыздын айырмасы основной жерде болуш керек. Ошондо гана бир кандайдыр эффект болот, ошондо гана мен өзүмдүн жумушуман бир аябай чоң кубаныч алам да. Ошондой эле шоу-бизнес чөйрөсүнө жаңы стиль, өзгөчө үн менен жаңылык жараткан Каныкидин образы да Молдошованын ири долбоорлорунун бири. Эми Каныкидин стилисти болгонум элдин баары билет болуш керек. Бул менин карьерамдагы эң жакшы
проектилердин бири деп айткым келет. Биз Каныкей менен продюсерстик центр болуп чогуу чараны 2 жыл иштегенбиз. Ал 2 жыл эбак эле болгон. Андан бери канча жыл иштей элекпиз. Каныкей негизи өтө таланттуу инсан. Анын убагында ошо биз негизи шоу бизнеске жаңы нерсе алып келгенбиз. Ошо биздин команда бул анын өзүнүн үнү менен, өзүнүн башкача ыры менен, анын өзүнүн башкача стили менен. Мындай нерсеге дагы жолу айткым келет, даяр болуш керек. Стилист, дизайнер Замира Молдошеванын акыркы чыккан коллекцияларынын катарында мына ушул мен кийип турган кийим дагы бар. Эгерде кыздар, айымдар кечеге барганда көйнөк кийүүнү каалабаса, мына ушундай вариантты дагы кийип алса болот экен. Айпери Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.